жердин астынан адамдардын чаңырып кыйкырган үндөрү угулду. Адамдын үрөйүн учурган бул жашыруун видео интернетте катуу талкууга алынды. Жердин кыртышынын үндөрү го деп ойлогонбуз, бирок ачуу чаңырык кыйкырыктар адамдардын үндөрү. Геологдор бул нерсени бугайын деген ойлору жок эле. Буга чейин дагы геологдор жердин түпкүрүн казып келишкен. Геологдор жана илимпоздор жердин катмарынын үндөрү кандай экенин жаздырып алалы деп жаздырып алууну каалашкан. Алар адамдардын чаңырык кыйкырыктарын угабыз деп таптакыр күтүшкөн эмес. Башта айткандай, илимпоздор буга чейин көптөгөн иликтөөлөрдү жүргүзүп келишкен. Адистер жана геологдор буга чейин жердин түпкүрүн казып, ар кандай ачылыштарды жасап келишкен. Жердин түпкүрүн казып, иликтөө иштерин жүргүзүүдө буга чейин геологдор 3000, 5000, 9000 километрге чейин жетип келишкен. Жана жердин катмарындагы ар кандай курамдарды иликтөө менен көптөгөн ачылыштарды ачып келишкен. Ал эми жакынкы аралыкта геологдор 12200 метрге жетишти. Жана бул көрсөткүч менен алар рекорд коюшту. Демек, 12 километр жер тереңдигинде эмне, кандай нерселер бар экенин изилдөөгө убакыт келип жетти. Андагы жердин кыртышын, жердин жылууларынын, ар кандай плиталардын кыймыл аракеттерин жана ар кандай үн добуштарды жаздырып алууга убакыт келип жетти. Албетте, билгенден билбегенибиз көп эмеспи? Мындай тереңдикте эмне бар деп ойлойсуз? Жана ал жакта кандай үндөр, кандай заттар бар экенин билесизби? Мына так ушул суроолорго кызыктар болгон адистер жана геологдор бул тереңдикти болгон күчү менен иликтеп көрүүгө киришти. Качан 12200 метрге жеткенде аппаратура титиреп, казып аткан машинанын аппаратурасын каккылаган үндөрү угула баштады. Буга түшүнбөй калган геологдор аппаратурадан кетип атат го деп ойлоду. Машинаны кайра текшерип көрүштү. Бирок баары жайында болуп чыкты. Баары жайында болгонуна карабастан, андан кубаттуураак машинаны чакыртышты. Экинчи жолку казууда баягы окуя кайрадан кайталанды. Буга чейин мындай нерсеге кабылбаган геологдор себебин тастыктап билүү үчүн микрофон түшүрүп көрүүнү чечип, аппаратураны кайрадан суруп чыгышканда 12000 километрге кирген бул труба 250 градуска чейин ысып кеткен. Мынчалык ысык градуска жөнөкөй микрофон ээрип кете тургандыктан туруштук бере алчу микрофонду даярдап түшүрүшөт. Качан микрофон 12000 километрге жеткенде кандайдыр бир кыйкырык, ачуу үндөр угула баштайт. Адатынча геологдор бул нерсени дагы эле аппаратурадан көрүштү. Аппаратурадан угулуп аткан үндөр го деп ойлошуп, кайрадан баарын кылдаттык менен текшерип чыгышты. Бирок жыйынтыгы геологдордун үрөйүн учурду. Себеби аппаратура баары жайында болуп чыкты. Долбоорго катышкан илимпоздор дагы бул нерсе жердин түпкүрүнөн чыгып аткандыгын аныкташты.
геологтор жана илимпоздор жердин катмарынын үндөрү кандай экенин жаздырып алалы деп изилдөөнү жүргүзүшкөн. Бирок адамдардын чаңырык кыйкырыктарын угабыз деп таптакыр ойлошкон эмес. Аны эми бул үндү өз кулагыңыз менен угуп көрүңүз. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык. Геологтор бул нерсени угайын деген ойлор жок эле. Алар жөн гана жердин катмарларын изилдөөнү каалашкан. Жердин катмарын изилдеп атып, геологтор жана илимпоздор жердин кытмырынын геологтор жана илимпоздор жерди казып, жердин катмарынын жылышынын үндөрү кандай угулат экенин иликчеп